27 февралда бир мандаттуу 1 май жана Свердлов шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо болот. Шайлоочулар тизмесинен өзүн төмөнкүдөй тактоого болот. Тизме чекит gov.kg сайтынан карап, өзүңөрдүн шайлоо участкага жекече барып, 1255 жана 119 кыска номурларына чалып, же 119 кыска номуруна 14 орунду жеке идентификациялык номериңизди, пин-кодду жазып, СМС билдирүү жөнөтүп тактоого болот. Сиз жооп катары өзүңүздүн шайлоо участкаңыздын дарегин жана номурун аласыз. СМС билдирүү жана чалуу акысыз. Эгерде сиз жеке маалыматыңызда ката же туура эмес маалымат болсо, же шайлоочулардын тизмесинен жок болуп чыксаңыз, анда сиз шайлоо участкасына өзүңүз келип, биометрикалык идентификациядан өтүп, же тизме порталынын шайлоочунун кабинети сервисиндеги шайлоочулар тизмесинен маалыматтарды тактоо үчүн арыз бере аласыз. Эгерде сиз биометрикалык каттоодон өтө элек болсоңуз, анда сизге мамлекеттик каттоо кызматынын органдары калкты тейлөө борборлорунан ушул каттоодон өтүү зарыл. Өзүңдү шайлоочулар тизмесинен 1255 119 кызуу байланыш линиясынан же тизме чекит gov.kg сайтынан тактоого болот.